көрдүңбү, биз кээде өзүмүздү толук пайдаланбайтын сыяктымыз. Бул жай гана сезим эмес, бул ылымда түшүрүлүп аткан жайт. Калай сонда, адамдарда жасырын күч бармы? Белгилүү бир деңгейде бул адамдын мыйынын өзгөрүүнүнө себепкер болот. Буну нейропластика деп атайт. Ягни биз өзүмүздү өзгөртө аламызбы? Эсте сактоо, ойду, дагдыны дурустоо бул адам өмүрүндө болотун кобулуш. Бирок кээ адамдар ерекше го, мисалы, баарын жаттап алат адамдар. Кызыгы сол, олар супер адам эмес, олар жай гана мээни жакыртырат. Жакшы, ал төтенчө жагдайдагы күччү кээ адамдардын көлүк сүйлөгөнүн эстеген. Бул адреналин әсери. Бул денедеги энергиянын баарын бир жерге жыйнап, күчтө бирге чыгат. Сонда биз күндөлүктүү өмүрдө толук күчүбүздү пайдаланбайбызбы? Биз тек гана каупсиз режимде жумуш жасайбыз. Ал технологияшы бул такырыпта фантастика өтө көп кой. Жай гана фантастика эмес, мый менен компьютердин бирге жумуш жасап байланыштыратын жүйөлөр бар. Сонда адам менен технология биргеби? Бул болочак эмес, бул башталып кетти. Сонда биз неге өзүмүздү айыл чектейбиз? Биз мүмкүн эмес деген сөздү көп айтабыз. Мүмкүн фантастика убактынан эрте айтылган шындык шығар. Ал адам сол шындыкты жүзөгө асыратын күч. Адам мүмкүндүгү шексиз.